Айбат көрүп турасыздар, орун даяр да. Сонун шарты менен. Тендерге чейин, полотенцаларга чейин бардыгыны коюп койгон да. Романтичный эс ала турган бөлмө туугандар. Конференц зал сиздерге завтрак берилет. Туугандар, Манас шаарында жаңы мейманкана ачылыптыр. Ошону сиздерге бир көрсөтүп коелу. Айбат. Айбат мейманканасы бул 2 кабат имараттан турат. 20дан ашуун бөлмө бар экен. Бир учурда бир 50ден 70ке чейин адам батат экен да. Аябай жакшы шарты менен. Люкс комнаталар бар экен да. Манас шаары Спутник кичи району. Бул жагы Спутник айлампадан ылдыйракка түшкөндө Жеңи жок көчөсүндө бурулган жерде туугандар, мына жаңы көп кабаттуу үй курулуп атат. Нуркелди курулуштун Эверест турак-жай комплекси. Ушунун маңдайында туугандар бурчта турат да. Ушул имарат Айбат мейманканасы. Мына жол менен түз кеткенде билесиздер, ушу машина базарга барат. Бул жакка болсо Кайрагачка жана Сузак айлампасына чыгып кетет да. Жүрүңүздөр, бир көрсөтүп коеюн. Эгерде Манас шаарына конокко келаткан болсоңуз, сапарга келаткан болсоңуз, анда түп-түз эле ушу кайсы жерге барам, кайсы тууганымдыкына барам деп баш катырбай ушул жерге эле келе бересиздер, болду. Азыр келжек мына жерде бир жигит бар экен, ресепшнде отурган. Азыр коноктордун арак-баракка жайгаштырып атат окшойт. Бүгүн бул жерде бирөөнүн туулган күнү экен. Ушундай бир жакшы жышаанга туш болдук да. Көрдүңүздөрбү? Туулган күндү караңыздар, куттуктап мына азыр эле бирөөлөр келип, бирөөлөргө гүл таштап кетти. Бул жер мына ресепшн, холл, телевизорлор коюлган, кондиционер, камера бардыгы иштейт экен да. Бул биринчи кабаты. Биринчи кабатта дагы бөлмөлөр көп экен. Төрдө ашканасы да бар экен. Комнаталар стандарт. 2 же 3 кишилик номерлар 3000 сомдон, 2 же 3 кишилик номерлар стандарт комнаталар. Люкс боло турган болсо 6000 сом экен. Бирок завтрагы мини шведский стол ичинде да. Жүрүңүздөр, мына экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү сиздерге көрсөтүп коеюн. Азыр чыгып бир катар көрүп алдык. Бизге баарын көрсөтүп берди, эшиктерин ачып койду. Азыр эми сиздерге даректерин түшүндүргөнчө кенен обзор кылып көрсөтүп беребиз да. Анан командировочный сапарга келип калсаңыздар, түп-түз эле көпчүлүк болсоңуздар келе бересиздер. Мисалы мына 4 кишилик. Көрдүңүздөр? 4 кишиге бир учурда 4 жоро 4 доско көрүп турасыздар, орун даяр да. Бүт мына шейшеп жуургандарды баардыгын аппак кылып, жууп тазалап, үтүктөп салып койгон. Ар биринин башында суу коюлган, тумбочкалары бар, кондиционер иштейт экен туугандар, шкафтары коюлган, ичинде душ, туалеттер менен. Бүт полотенцаларга чейин баардыгын коюп койгон туугандар. Көрдүңүздөр? Ушундай сонун шарты менен. Бул 4 кишилик номер, 4 кишилик. Биякта болсо люкс комнаталар бар. Келе бериңиздер, мына экинчи кабаттабыз. Сонун тынч мейманкана болуптур да. Бөлмөлөрдү мындай чекеден тааныштырып көрсөтө берели. Мына бул бөлмө. Бул жабык экен. Келиңиздер, төрдө 3 номер бар. Ошол 3 номерду көрсөтүп коелу. Бул жерде азыр коноктор бар экен. Мына эшиги жабылып тургандарда коноктор бар. Мына бул бөлмө. Келиңиздер. Биринчи. Бул семейныйларга, мынакей 2 кишилик уктоочу, эс алуучу керебет. Көрдүңүздөр? Сонун шарты менен. Биякта мына кондиционер, телевизор, тефаль чайник, кружка, суу, чай, кофе баардыгы коюлган. Рабочий стол. Одновременно. Биякта шкаф күзгүлөрү менен. Биякта болсо мына көрүп турасыздарбы? Душевой. Баардык ушу фендерге чейин, полотенцаларга чейин баардыгыны коюп койгон да. Сонун туугандар. Ушул стандарт номер, стандарт. Бул 3000 сом. Мына жакта люкс номер бар экен туугандар. Люкс номер. Киргенде эле мына көрүп турасыздар. Бул жагы ушу жуунуу бөлмөсү. Бул жакта холл. Люкс номерлардын ичинде мындай кенен бөлмөсү бар, холл, диваны бар. Бул деле мына спальня болуп калат кааласаңыздар. Биякта дагы бир бала чака менен келип калсаңыздар, шерик менен көпчүлүк болуп келип калсаңыздар, биякка дагы бир адам жатат. Мында болсо мына ТВ зона, рабочий зона. Биякта мына романтичный эс ала турган бөлмө туугандар. Мына көрдүңүздөр? Люкс комната деген ушундай болот да. Ичи кенен да, мына уктоочу керебет, дизайн мощный. Кенен эс аласыздар. Бул жакта мына жарык, көчө жак көрүнүп турат экен. Алдындагы парковкалары дагы бесплатно. ТВ зонасы менен. Көрдүңүздөр? Сонун. Биякта бир телевизор, биякта бир телевизор экен да. Мына кийим кече үчүн бүт шкафтар дагы коюлган. Бул 6000 сом турат туугандар.
Биякта дагы бир 2 кишилик номер бар экен. Муну да көрсөтүп коюңуздар. Бул деле люкс экен почти. Биягы мына жуунуу бөлмөсү. Биякта рабочий зонасы. Биякта болсо дивандары коюлган, килемдер салынган. Бул болсо уктоочу эс алуучу бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү мына? Сонун кылып жасап койгон. Бүт баш жагында электроточкалары менен заряд сайганга. ТВ зона. Аябай сонун. Креслолордон бери бардыгын коюп койгон да. Сонун гостиница экен. Мага жакты туугандар. Жакса келип, ушул жакта эс алсаңыздар болот. Анан анча-мынча иш чараларды өткөрүш керек болсо, конференц зал бар экен мына. Конференц зал биягына бир 15 адам, нарагына бир 15 адам, 30 чакты адамга конференц зал, стол, стулу менен керек болсо мындай проектор, телевизор, экрандары менен бардыгы кызматыңыздарда. Мунун ижаракысы өзүнчө, комнаталар өзүнчө, келишип сүйлөшүп аласыздар. Анан биринчи кабатта ошо ашканасы бар экен. Ушунун эле астында ашканасы бар. Ашканада ушу эрте менен эрте мини шведский стол. Тамак берилет экен туугандар, тамак. Жүрүңүздөр, биринчи кабатта ошо ашканасын көрсөтүп коелу. Кеттик. Биринчи кабатта кайра эле мына ресепшнга түштүк. Азыр коноктор бар экен, жайгаштырып жүрөт. Бул жакта да бүт ушу бөлмөлөр, 2 кишилик, 3 кишилик, мына бөлмөлөрдө дагы ушул номерларда. Азыр кирип чыгып жүрүшөт адамдарчы. Азыр могу жерде бир номер бош экен, 3 кишилик экен. Бирок 2 кишилик номер бош эмес экен да. 3 кишилик номер мына стандарт, караңыздар. Ушул 3000 сом. 3 киши келе турган болсо 1000 сомдон туура келет ар бирине. 2 кишилик деле ушундай эле бөлмө, бирок 2 кровать. 2 кишиге 1,5 сомдон туура келет. Болот да, нормальный да, туугандар. Биякта болсо мына жуунуу бөлмөсү. Бүт ушу самын шампундардан бери, полотенцадан бери бардыгын коюп койгон. Биягы ТВ зонасы. Ушу суу, тефаль чайник, чай, кофелерден бери бардыгын коюп койгон туугандар. Көрдүңүздөр? Анан биякта ашканасы бар. Ашкананы да көрсөтүп коелу. Азыр эми түштөн кийин болду. Эрте менен бирок бул жерде ушу мини шведский стол. Сиздерге завтрак берилет ушул жерде. Биякта мына чай, кофе, суусундук, компоттор дагы берилет. Эмне керек болсо алып ичип жеп ушул жерде эс алып кетсеңиздер болот. Анан канча адам келесиздер, канча сутка эс аласыздар, эгер көбүрөөк командировочный болсо, кайсы бир ишканалардан келе турган чоң команда болсо, анда администрация менен кайрылып бир скидка жактарында сүйлөшсөңүздөр болот да. Айбат мейманканасы өтө сонун ачылыптыр. Спутник Кичи району, Манас шаары. Instagram аккаунтуну белгилеп койдук. Аккаунтуна сөзсүз түрдө Instagramдан катталып, лайктардан басып туруңуздар. Телефон номеруну администратордукун жазып койдук. Ошону өзүңүздөрдүн контактыңыздарга сактап алыңыздар. Көрүшкөнчө, эми буюрса Манас шаарына келгенде ушул жерде дагы биз эс алып турабыз. Менин бир жакын эжелерим бар. Ошо эжемдин бир сиңдилери ачыптыр да. Сонун экен туугандар. Жакты мага. Ассаламу алейкум.